Азыркы учурда тойлор көп болуп жатат. Ошол тойлордо өкүл ата болуп атат. Өкүл ата 7 жолу болсо 5-ке кирет дейт. Ошол жөнүндө айтып бериңчи. Жок, шариятыбызда мындай жок. 7 жолу өкүл ата болсо 5-ке кирет деп жок, андай жок тасырларыбызда. Куранда мындай жери бар. Эгерде ушу бир үй бүлө аялы менен күйөөсү келишпей калса, эң жакшысы экөө эле четсин да. Сыртка чыгарбасын маселени. Сыртка чыгарбасын. Такыр болбой атабы? Такыр болбой атабы? 3 ишти айтат. Биринчи насаат айтыңыз. Болбоду. Төшөктү өзүнчө кылыңыз. Болбоду. Анан уруңуз деген кеп бар. Бул ал уруңуз муштап бетке уруп андай эмес. Бир жерди сындыра коюп, өпкөсүн уруп, мурдун канжалата коюп андай эмес. Алымдар айтат бармак менен. Ушунчалык урганда айтат да. Буга да болбой калдыбы? Анда эркектин тарабынан вакил, аялдын тарабынан туугандарынан вакил. Ушулар сүйлөшүп туруп, өкүл деп, өкүл ата ошол жерден чыгарып алса керек деп ойлойм да, Алла алам. Бирок ошону экөөнүн башын бириктирип коюш үчүн баланын тарабынан жана аялдын тарабынан аттуу, баштуу, акылдуу аксакалдар, ай, койгула. Урушкан токтоткула. Жашоо ушундай ачуу болот. Иншалла, Кудай кааласа, бунун таттуулугу дагы болот. Перзент көрөсүңөр, сабыр кылгыла, кайрат кылгыла, каниет кылгыла, таквалык менен жашагыла деп башын бириктирип койгон вакалаттар ешнелеринен болот. А так бизде шариятта бул өкүл ата, бул өкүл эне деп дайындамай дегандай жок. Тем более аны 7 жолусу 5-ке кирет деген андай совсем жок.